Зрениям жакшы эмес. Эми кызарып атат. Букен Турдубекованын Актылар районундагы номери 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмгектенип жатканына жарым кылымга жакындады. Аны баардан мурда өздөрү жайгашкан 2 кабаттуу имаратынын эскилигинин эч ак жеткендиги кабатырлантат. Чынында ар кандай багыттагы 28 дарыгер иштеген анын жада калса, катуураак соккон жерге туруштук берерине ишенич жок. Эми коркуп атабыз, айла жок. Өткөндө баягы бу арсыз тарс эледи, тарс эткенде деген устун сынды окшойт. Бул экөөбүз титиреп кеттик. Канча ремонттосок деле кайра эле жарылып өтөт. Бул канчанчы жылы? Мен үстү 78-жылы бүтүп келгем. Ошол жылы ушу детский отделение болчу. Ошондо да эски болчу. Ал эми 2 кабатындагы мына бул бөлмөнүн асты түшүп кетүү коркунучунда болгондуктан дайыма кулуплануу, антишпесе ылдыйындагы стоматология бөлүмдөрүнүн кырсыкка кабылары бышык. Мына кула турган ушул эски имаратка жада калса кирип чыгыштагы чоң маселе. Мисалы үчүн мына бул жерден сөзсүз түрдө башты ылдыйратпасаңыз денеңизди кандайдыр бир кокуска учатып алышыңыз мүмкүн. Тарыхка кайрылып турган болсок, мына ушул имарат 1965 жылы курулган, ошондон бери ырыстуу деле ремонт болбогон. Саламаттыгынан улам аталган үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна баш баккан Орозбүбү Аликееванын айтымында, бейтаптардын көпчүлүгү мындагы кызматтан анча пайдалана беришпейт. Жол азабына карабастан облус же өлкө борборуна сапар алышат. Албетте бул ансыз да жука капчыктуулар үчүн чоң чыгым. Негедир муну 35 миңге жакын калкы бар Актылар районунун акими жана аны жандашкан орун басарлары көрүшсө да көрмөксөн, угушса да укмаксан. Тескерисинче алар үчүн ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман. Чаптап, тияк биягын түстөп эметип атышат, бирок баардыгы эскилиги жетип, сыйрылган сыйрылып, айрылган айрылып, полдордун баары сыйрылып, акыбалы өтө начар. Эгерде жер титресе басып эле калгыдай болгон адамдарды. Күндүзү дарыгерлер менен алардын пациенттери байырлашкан. Түнү бою чычкандар менен келемиштер оюнсулаган эски имарат эч ак эле өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан пайдаланууга жараксыз деп табылган. Ошондон бери Актылар райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборундагылардын какпаган эшиктери, жамгырда жааган каттары калбады. Бирок же ак же кара деген жооптор эмдигиче жок. Ордубуз бар, салына турган орду бар. Даяр. Даяр. Жалпы аянты ооруканага тийиштүү аянт 2 гектар 8 соток. Биз салына турган болсо ордубуз даяр. Проектлер да иштелип чыккан, даяр. Акча маселеси чечилсе эле салына турганга жер да даяр, проектisi да даяр, Кудай буйрса. Дейинкиси Актылардагы эле кейиштүү абал Нарын облусунун алыскы айылдарынын 3төн 2сине мүнөздүү экендигин жашырып кереги жоктур. Тек гана калыстык иретинде мындай жагымсыздыкты жайгарууга азын-оолак аракеттердин жасала баштагандыктарын белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.